Самастарбы, урматтуу угуучуларым, бүгүн уяттошкон тамгалардын жазылышы боюнча маалымат беребиз. Жазууда А, О, У, үндүү тыбыштары ый тыбышынан кийин келсе, Я, Ю, Йо, Е тамгалары менен жазылат. Төмөнкү мисалдарга көңүл буруңуздар. Аяк. Ый А йоттошуп Я тамгасын түшүндүрөт. Демек, аяк деп жазган туура болот. Туюк. Мында да ый У йоттошуп Ю тамгасы менен жазылат. Туюк деп жазабыз. Кием. Ый Е тамгасы Е тамгасына өтөт да кием деп жазган туура болот. Коён. Йо тамгасы менен жазылат. Коён деген туура. Коёсузбу десек, ый О йоттошуп Йо коёсузбу деп жазабыз. Ал эми кийинкини карасаңыздар, таята деген эки сөздү биз бириктирип жазабыз. Бу жерде ый А йоттошуп Я тамгасы таята деп жазылат. Таенеде эки сөздөн турат. Ый менен биригип Е тамгасына өтөт да таене деп жазылат. Тай аке эки сөзү биригип ый А ыя тамгасы менен таеке деп жазылат. Тай эже эки сөз биригип ый йоттошуп еге өтүп таеже деп жазылат. Ал эми таажеңе таажезде төмөнкүдөй жазасыздар. Созулма О, У үндүлөрү ый тыбышынан кийин келсе, Йо, Ю түрүндө жазылат. Караңыздар. Бою. Бу жерде Одон мурда ый келди. Демек, бою болуп өзгөртүлөт. Кийинки кою. Бу жерде карасаңыздар, ый У менен Юга айланып, кою деп жазылат. Саю. Бу жерде Саю менен жазылат. Ю йоттошуп кетет. Жою дагы Ю менен У йоттошуп, Юга айланат да жою деп жазылат. Эгер ый жана Е тыбыштары катар келсе, Е менен жазылат. Мисалы, киет катар менен ый катар менен келди. Е менен жазылат. Киет деген туура. Чиет да катар менен ый Е тамгасы келди дагы. Е менен жазылат. Чиет деген туура жазылмас. Койтоет. Караңыздар, биз бул сөздү укканда 8 тыбышты угабыз, ал эми жазганда 7 тамга. Койтоет. Ый менен О йоттошуп, Його өтөт, койтоет деп туура жазабыз. Коёюн укканда 7 тыбыш, ал эми жазганда 5 тамга менен жазабыз. Коёюн. Уююн. Караңыздар, уююн укканда 6 тыбыш, ал эми аяккы ый У йоттошуп, уююн. Уююн. Булар 4 тамга менен жазылат. Караңыздар, Ю, Ю. Экөө тең йоттошот дагы 4 тамга менен жазабыз. Ал эми тоёюн укканда 7 тыбыш, жазганда 5 тамга менен. Аяккы Ю, ый У тамгасы Юга өтөт. 5 тамга менен жазылган туурасы болуп эсептелинет. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.